Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биздин чыгармачыл топ интернет айдыңындагы социалдык баракчалардан 30 ноябрда өтө турган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого карата кээ бир жарандар тарабынан мыйзам бузуулар болуп жатканын көрүп, атайын иш сапары менен барып жеринен иликтеп келдик. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бийлик тарап таза шайлоо өткөргөнгө толук шарттарды түзүп бердик. Эми сиздер таза шайлап үйрөнүңүздөр. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Добуш сатып алам деп келген талапкерлерди эл арасына алып чыгып, катуу уяткарыңыздар. Экинчи, добуш сатып алам деп келбегендей кылыңыздар. Жол, мектеп, бала бакча салып берем, же асмандагы айды алып берем дегендерге таптакыр ишенбеңиздер. Депутат деген эч нерсе куруп бербейт, депутат деген мыйзам жазат, анын аткарылышын көзөмөлдөйт, эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болуп, округунда кандай көйгөйлөр болсо жеткирип келип, анын чечилишине кам көрөт. Биз бийлик талапкерди эл өзү тандап алсын деп толук шарт түзүп бердик. Эми өзүңөр жаңылбай тандап алып, анан шайлаңыздар. Бул жолу чыныгы элдик өкүлдөрдү, өзүңөрдүн өкүлүңөрдү шайлайсыңар. Ушул жерден айыл өкмөттөн баштап мага чейинки ар бир мамлекеттик кызматкерлерге, мугалимдерге, дарыгерлерге да кайрыла кетейин. Шайлоого аралашпаңыздар. Кимде ким аралашкан болсо, кызматтан кетип эле тим калбайсыздар. Катуу жазалайбыз. Талапкерлердин эл менен болгон чогулушуна барып катышууга тыюу салбайбыз. Чогулуштарга барып талапкерлердин программасын угуп, анан жүрөккө жаккан талапкерге добушуңуздарды бере берсеңиздер болот. Бирок үгүт иштерине катышпаңыздар. Баланча талапкерди өткөрөм, түкүнчө талапкерди жыгам деп чуркабаңыздар. Бул шайлоону калыс катары башынан аягына чейин жеке өзүм көзөмөлдөймүн. Эгер кайсы бир округда адилетсиз иштер жаралган болсо, борбордук шайлоо комиссиясынын териштирүүлөрүнө жеке өзүм барып катышам, же комиссия түзүп, ишенимдүү кишилеримди жиберемин. Ар бир иштин жыйынтыгын калыс чыгарабыз. Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарынын мэри Жумаев Алтынбек Токтомуратович 2025 жылдын 31 августунда мэриянын расмий иш чарасында сөз сүйлөп жатып мындай деген. Мына сырткары дагы 172 миллион сомдо капиталдык курулуштар башкармалык тарабынан акча каражат бөлдүрүп, 2 мектеп, 3 бала бакча жана жалпы дарыгерлик практикалык борбордун эски имаратын оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Ошол акча каражаттарды бөлүп берүүдө жардам берген биздин Жогорку Кеңештин төрагасы Сыдыков Бакыт Үсөнүшкө ушул Майлуу Суу шаарынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Биз азыр өзүнө телефон чалып көрөлү деп телефондорун алдык. Ал кишиге байланышканга аракет кылып көрөлү. Алтынбек Токтомуратовичтин телефону байланышка чыкпай жатат. Алтынбек Токтомуратовичка айтыңыз, ал кишинин сүйлөгөн сөзүн биз социалдык тармактан мамтып угуп, 77 миллион сомдо капиталдык курулуштар башкармалык тарабынан акча каражат бөлдүрүп, 2 мектеп, 3 бала бакча жана жалпы дарыгерлик практикалык борбордун эски имаратын оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Ошол акча каражаттарды бөлүп берүүдө жардам берген биздин Жогорку Кеңештин төрагасы Сыдыков Бакыт Үсөнүшкө ушул Майлуу Суу шаарынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Ушундай деп атат да, ал эми Сыдыков Бакыт Үсөнүч Жогорку Кеңештин төрагасы эмес болчу, болгон дагы эмес. Анан эмне себептен бир шаардын мэри мындай сөз сүйлөдү, биз ушул боюнча тактоо киргизип кетели деп кайрылганбыз. Эгер өзү кайрылбаса, өзү чыкпаса, демек биз ушул боюнча бере беребиз. Ушул өзүнүн сүйлөгөн сөзүн киргизебиз, дагы кандай сүйлөгөн болсо так ошол боюнча маалымат бере беребиз. Жок, ал эмне себептен мынтип айткан, ошол боюнча эгер өзүнүн айта турган ой болсо, бизге телефон чалып байланышсын, биз жолууга даярбыз. Менин телефонумду жазып алыңыз. Менде ушунда WhatsApp бар, түз байланыш номерим. Сизге ийгилик, ишиңизде ийгилик болсун.
Биз Майлуу суу мэриясынын кабылдамасында болуп, мэр Алтынбек Токтомуратовичтин катчысына жолугуп, иш сапар менен барган жайыбызды түшүндүрүп, Алтынбек Жумаев ден соолугуна байланыштуу жумуш ордунда жок болгондуктан мэрдин орун басары Абдиганиев Нурахмет Арапбаевичтен төмөнкүдөй маалымат алдык. Нурахмет Арапбаевич, сиз өзүңүз биринчи орун басар катары айтсаңыз, буга чейин кандай иштер аткарылды дагы, мындан ары кандай пландар алдыга коюлуп атат? Эми биз бүгүнкү күнгө дейин өзүбүздүн бюджетке жараша стимуранттар менен иш алып жүргөнбүз, шаарда иш жүргүзүп, жана Жалал абад өнүктүрүү фонд аркылуу губернатордун жардамы менен шаарга мына былтыр 2 жылдан бери техникаларды алып атабыз. Анан келерки 3 жылга биз иш-чара түзгөнбүз, ПЦР план стратегического экономического развития деп. Ошонун негизинде ушул эле шаардын жолдорун, социалдык объекттерлерин оңдоо боюнча жана асфальт төшөө боюнча азыркы учурда проекттик сметалары жасалып атабыз, уже жасап жүргүзүп атабыз. Министрлер кабинетинин 140-тескемесинин негизинде Майлуу суу шаарынын инфраструктурасын оңдоо максатында 100 миллион сом акча каражат бөлүнүп, ошонун негизинде биз проект сметаларды жасап, азыркы учурда оңдоо түзөө иштерди аткарып атабыз. Алдыдагы пландары буйруса, келерки жылы ушу Майлуу суу ачык акционердик коому лампа заводубуздун иштеп кетишине аракеттер бар. Азыр буйруса заводубуз жакшы иштеп берсе, подоходный налогдон шаардын бюджети түзүлөт, бул киреше салыгынын негизинде. Ушул завод жакшы иштеп берсе, буйруса биздин план биринчи кезек ушул заводду жакшы жандандыруу боюнча приоритет кылып, ушул завод боюнча иш жүргүзүп атабыз азыр. Заводдун директору менен өзүбүздүн губернаторубуз Тилек Кыдырмаевичке постоянно барып иш жүргүзүп атабыз, мэр баш болуп. Майлуу суу шаарын биз башынан эле ушул лампа чыгаруучу завод менен тааныганбыз да, бул ТСРдин учурунан бери эле. Бүгүнкү күндө заводдун абалы кандай? Атайын администратор отурабы ал жерде, эмне жумуштар жасалып атат? Ал боюнча маалымат бере аласызбы? Азыркы учурда завод мамлекетке толугу менен өткөн, спец администратор жок, совет директоровдор бар. Анан бир аз азыркы учурда кыйынчылык болуп атат, чынын эле айтыш керек, себеби билесиздер, азыр бар жок энергосберегающий лампага өтүп кеткен, лампа накаливания токтогон, илгерки лампалар. Анан заводду ушу жаңы заманбап лампаларга өтүү боюнча СМД линиялар ачылган. Ушуларды дагы кошумча бир 2 линия ачуу боюнча азыркы учурда иштер жүрүп атат. Завод ишке кирсе канча адам жумуш менен камсыз болот? Азыркы учурда штат боюнча 1200 жумушчу бар, бирок линиялар токтоп турат, ачыгын айтканда. Простойдо турат. Бирок жаңы ачылган мына банка бутылка чыгаруучу линия бар, ал иштеп атат азыркы учурда. Иштеп банка бутылка чыгарып, айнеги иштерин чыгарып, 31 августта ишке кирген, иштеп буйруса лампа бутылкалары чыгып атат. Мында айта кетчү сөз, республиканын бардык аймагында аткарылып жаткан алгылыктуу иштер аткаруу бийлиги тарабынан жүргүзүлүп жатканын карламан эл билүүгө тийиш. Ал эми Майлуу суунун мэри Алтынбек Жумаевдин жаңылышып, эч качан жогорку кеңеште төрага болбогон Бактыбек Мүсөнович Сыдыковду жогорку кеңештин төрагасы деп, ошол адамдын колдоосу менен мектептерде, бала бакчаларда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатат деп айткан расмий сөзү шайлоо алдында социалдык тармактарда калкып жүргөндүгү үчүн мамлекеттик укук коргоо органдары тарабынан укуктук баа берилип, жалпы коомчулуктун алдында мэр өзү түшүндүрмө берет деген үмүттөбүз. Саламатсыздарбы, эски Масынын тургундары? Сиздерге дагы Кудай кааласа мына Бакыт Сыдыковдун столбалары келди буйруса. Мечиттин жанына түшүрүп атабыз. Муну жака кеткен айыл бар. Ошол жерде столбалар жок экен, ошо столбаларды ошол жерге коет. Столба жок жерлерге биринчи коюлат, анан Кудай кааласа азыр түшүрүп балдар кетишет. Мынакей өзүбүздүн балакен Сапар. Жораканын баласы болушунча ушу бизге болсун деп жан талашып аракет кылып атат. Кудай кааласа болот. Мынакей ыраазычылык айтып
коесуздар. Нокен районунун Доорунбек Садырбаев айыл өкмөтүнүн эски маасы айылында түшүрүлүп жаткан бетон столбалар жөнүндө айылдык кеңештин депутаты Мактым айымдын жогорудагы WhatsApp тайпасы аркылуу жайылткан маалыматы боюнча Нокен районунун электр тармактары мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Канат Мырзага жолугуп, эски маасы айылына түшүрүлгөн зым карагайлар кимдики болгон? Бул тармактын жетекчиси катары кандай маалымат бере аласыз? Мындай көрүнүш шайлоо алдындагы добуш сатып алууга болгон аракеттер эмеспи деген суроо берип төмөнкүдөй жооп алдык. Жоқ, мен түсіндіріп алайын. Ол түсіндім. Biz sentralizovanный управление. Жалауат değil. O жерде біздің сөз бар прессаны келді. Біздің Министерство энергетика прессаменен маслашмайынша ешкімге интервью бербейді. Айтыр. Бұл біріншіден. Ал сіздердің ички ережеңіз. Мен сөйлеп, мен уқтым ғой сізді. Сіз уқтырбай, жоқ, сабыр қылбайсыз. Жоқ, мен қачқан жоқ, мен сөйлеп телек, накансы сөзім. Анан мен жетекчилигим угамда. Жетекчилигим айтканын угам. Туурабы? Жетекчиликке мен ады кайрылам. Демек, мыйзамды сыйлабайсыз жетекчилик. Жоқ, мен ады жетекчиме чаламадым. Чалып ушундай болуп атат. Ошону айтам да, сиздер демек мындай болуп атат да. Мен жетекчими гана угам, мен мыйзамды укпайм деп атасыз. Мындай да. Аны өткөндө келди, прессадан сизге окшоп келди. Анан мен айттым. Ол техника бизге тиешеси жок. Ошол Мактым сүйлөгөн техника. Мага видеосун көрсөт. Жоқ, мен үлгөсүн көрсөт. Видеосун көрсөт. Анан 13 отдел деген бар. Ну, роудуда. Анан мага мен 13 отделге чакырып эле бардым. Барып айттым, бул техника бизге карабыз дейт. Бул техника Күн Энерго деген фирманын. Ал Күн Энерго муну Доорунбек Садырбаев айыл өкмөтү тендерге коюп. Тендерге коюп иш кылат. Неме кылып атат? Анан аны чакырды. Алардын бүт договорлору бар экен. Тендерге койгон Канат деген бала экен. Аны чакырды. Анан андан кийин дагы бир видео чыкты. Ну, Алиевден чыкты эле. Анда Алтын деген бала экен, тендерден утуп алган. Айыл өкмөттөр менен договор кылып ошол 10 отдел занимать этти. O yerде биздин столба эмес, биздин техника эмес. Мен кантип деме берем? 4-чү номердагы мамлекеттик номер машина кимге тийиштүү? 4-чү? 4-чү. Мамлекеттик номери 4-чү бизде жок, 4-чү бизде жок. Анан 13 отдел чакырды бизди. Барды. Анан аны айтты келе ошол айыл өкмөттөр менен занимать этти. Эгер биздин техника болуп, биздин столба болгон болсо, биз барды занимать этет. Мына ушул. Бул техникалар сиздерге. Андан ары Доорунбек Садырбаев айыл өкмөтүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Дарманкулова Шермет Машраповнадан мындай маалымат алдык. Biz Бишкектен келдик эле да. Эркин Тоо мамлекеттик расмий газетинен Алиянов Бактырбек. Неме боюнча биз эски маасы айылына өткөндө бир столбалар түшкөн экен. Анан биз ошол соцсетке жайылып кеткенден кийин бизди атайын Бишкектен жиберип атат да, могу шайлоого карата ушундай бир подкуптар болуп аттыр, ар кандай маалыматтар болуп турду. Биз мамлекеттик эспиз, бизге мындай бир эч кимдин кызыкчылыгы жок, тигилже бул тарапты чагылдыралы деген жокпуз. Эмне болгон столбалар, кандай болгон столбалар, жанагы Мактым деген айым тартып салган экен. Карабаева Мактым дейт. Анан Бакыт Сыдыков түшүрүп атат ушул столбаларды, анан ошого ыраазычылык билдирип коюңуздар деп айткан экенсиз. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Жол боюнча мен ал эми биздин ал түшүрүп аткандыгы жөнүндө алып түшүргөн эмес, ал столбаны Ким түшүргөндүгү боюнча маалыматыңыз жок, РСтен сурасак, бул машиналар бизге тиешеси жок. Муну мүмкүн айыл өкмөтү кимдир кандайдыр бир ишканалар менен келишим түзүп, ошонун негизинде иш алып барышы мүмкүн деп атат да. Биз бирок ал столбалардын дагы келген эски столбалар болуш керек. Yani biz просто тендерден өткөргөнбүз, биз столбаларды установка кылгону. Биз тендер менен өткөрөбүз, аны жөнүнө деме жок. Портал через портал аркылуу жасайбыз. Кайсы ишкана менен иштешип атасыздар сиздер ошондо? Бизде ошол столбалар боюнча. Столба боюнча биз неме аркылуу эле тендерде Күн Энерго болуш керек. Күн Энерго. Күн Энергонун немелерин бере аласызбы телефондон? Менде жок, порталчыктан алсаңыз болот. Порталда кайсы жерде портал? Бияқта болот. Бизде жүрүп аткан жумуштун баардыгы
ошол республикалык бюджет, стим гранттан жергиликтүү бюджет, райондук өнүктүрүү фонддору менен гана жүргүзүп атабыз. Эң жакшы. Ушул эле маалымат керек бизге. Себеби муну баланча жасап берип атат, түкүнчө жасап берип атат деген маалыматтар айтылып кетип атпайбы? Андай жок да азыр эч бир Андай жок. Азыр жүрүп аткан жумуштардын баары ушу мына музейибиздин райондук өнүктүрүү, райондук Кумбетов атындагы музейибиздин курулуш иштери кетип атат. Ал турукташтыруу фондунан кетип атат. Көп кабаттуу үйлөрдү краскалоо, сырдоо иштери жүрдү, ал дагы турукташтыруу фондунан болду. Ал эми мына алдыбыздагы озеленениялар баары жогу турукташтыруу фондунан болду. Башка тараптан деген жок, баардыгы эле ушул бөлүнгөн мыйзамдуу каражаттардын негизинде жүргүзүп жатабыз. мамлекеттик бюджеттин эсебинен. Мамлекеттик бюджеттин райондук өнүктүрүү фонд, ушу өздүк салым, айлыктык бюджеттеринин каражаттарынан жасалып атат. Соңында тасмага түшүп маалымат берүүдөн баш тарткан Күн энерго жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү Канат мырзага телефондон байланышып, төмөнкүдөй так маалыматка ээ болдук. Садырбаев айлыкматы туралы айтты. Биз алар менен 12 объектиге договорум бар. Ошонун ичинде эски машина бар. Ага. Қаласаңыз, ошол жерде басып отсам, жооп берсем, объектти баштап койдум, азыр мастажы завершение. Эмнеге анда тиги мактымайын айтып атат тиги неме деп? Бакыт Сыдыковдун столбалары келди деп. Ал мен столбам болуп атпайбы? Объектти курганы мен түшүрүп атпаймынбы? Аны бирөө тартып алдым, ошо эже тартты, же баштап бирөө тартты. Эми аягын ошо тергөө өздөрү милициялар карай эзлешти го, прокуратура карай эзлешти го. Жана гос номери, мамлекеттик номери 403 деген машинада жүктөлүп экен да столбалар ошол. Сурооду сураганда договордун оригиналын көрсөтүп, алар копиялап алышты. Завод менен договорум аларга бердим. Короче, тиешелүү не документ сураса, 5-6 документти көрсөттүм да аларга. Onu berip, adam prokuraturaya o şeyde görüştüm, aramda soruşkan, üstü katlarda yazıp bergenmiz. Ben işimi ulantıp, al obyektler azı, bütün otamız al obyektlerde. Oşo, kalgan onu aşıca stavlığa turgan alıp bardır meni kalıyor. Sadece benim dokumentlerim var, ben satı olamalarda. Oşo, eşli şunları kızılsanar, o tergolga varsanar, o şeyde poldu paket dokument, üstü katları, narko, berkeysanı, şo yeştanı. Рахмат сизге. Мен мага бир эле нерсеси баягы жанагы машина биздики эмес деп атканыңыздан улам айтам да. Жок, машина кран меники. Менде сиздин адаштырып атам, мына договордо завод менен түзгөндө завод доставкалардын мойнунда да. Ал заводдун машинасы деңиз. Түшүрүп алыш менин мойнумда. Түшүндүм. Доставка разгрузка менен кылбайт да, ошо договорду да берген аларга. Түшүнүктүү. Бул июндан бери болуп аткан жумушта мен мына почти бүтүп алдым ушу. Октябрь менен жабам. Демек, бул сиздин жеке өзүңүздүн ишиңиз, бул жерге эч кандай депутаттардын, кандидаттардын тиешеси жок. Жок, бул тендер менен болгон иш бул. Тендер менен болгон. Мыйзамдуу ошо официально өкмөткө барсаңыз көрсөтүп аталар, документтеримде порталда мындай объявление, мындай болгон, мына фирма утуп алган. Баланчанчы договор деп айтпады олар. Айтты. Все тогда, ошо да. Макул сизге, макул. Рахмат сизге, чоң рахмат. Биздин чыгармачыл топтун иш сапарынын негизги максаты карапайым элге калыс маалымат жеткирүү болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө баса белгилегендей, республиканын бардык аймагында курулуп жаткан жолдордун, көпүрөлөрдүн, мектеп, бала бакчалардын жана башка социалдык объектилердин курулушунда депутаттардын же дагы кандайдыр бир ишкерлердин эч кандай тиешеси жок экенин, аткарылып жаткан бардык иштер республикалык мамлекеттик бюджеттен каржыланып, министрлер кабинетинин көзөмөлү менен ишке ашып жатканы жөнүндө маалыматы калыстык менен элге жеткирип коюуну туура көрдүк.